Yakında gördüm. Orus perişte kız gelip maga jайгашып алат. Анан экөөбүз орусча сүйлөшүп атабыз. Ошондо орустун бир жөлөмөгүчү Арсеналга өтүп кеткен болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошондон кийин Орусияда өзү тынчтык болбой атат. Орусияда кырсык болуп атат. Андан кийин көрдүм Кытайдан бир тилмеч бала келет, кыргызча, кытайча сөз сүйлөйт экен да. Анан экөөбүз аябай көпкө сүйлөшүп атабыз. Көп нерсени түшүнүшүп, жалгыз эле. Андан кийин ошо Кытайдын бир чоң энергиясы өтүп кеткен болду. 2 күн болду. Казактан бир бала бери өтүп кетет экен мага. Анан мен айтып атам. Бул жөн бала эмес экен деп атам. Могу чек арада инопланетяндар ары өтүп бараткан кезде бул ошондо бери келиптир, ошол мындай баягы экөө кездешип өтүптүр деп атам да. Эми ошондо казакта эми мындайча айтканда Орус элинде, Кытай элинде бул бар. Биринчи ушинтип башталат экен да, кайсы мамлекет кырсыктайт дегенде. Анан казак элинде пендечиликтин жарыгы өчүп, кут учуп, ар кандай кырсыгыбы, кыйынчылыгыбы, кыскасы түндүктү табууга булар жоопкер, Арстаналайды. Келип уланууга. Арстаналайдын ошо шартоочу, окуучу мезгили келди. Баягы ошол улуу тоолук нарындыктар босой түккенде мен аябай ачуум келип Кытайга катуу энергия жөнөттүм эле. Буларды мен кырсыктатпасам болбойт. Кытай бут. Булар кызмат кылыш керек эле. Бизден келип алтынды каспайчы. Экономикасын көтөрүп, биздикин уурдап кетпей. Мына мен ошонтип эле баатыр келип бир кезде жоосу болгонбу, чапканбы, куткарганбы, жалган дүйнө болуп кеткенде. Анысы кандай азыр ошо Кудай энергиясы келип, мен оюм менен эле бекер келбейт. Көкүрөгүмө салат, же кулагыма кыйкырып коет, же жана башка көп секреттери бар. Анан мен ошону иштеп коем. Атамбаев соттолот дегенде эч ким ишенген эмес. Ал кезде Атамбаев бийликте эле. Ишенген эмес. Ал бир жомок катары болгон. Мына чындыкка чыкты. Анысы кандай дагы? Азыркы президент, азыркы өкмөт, азыркы бийликтегилер мына улуу жолго түшпөсө, булар да соттолот. Кадимкидей эле соттолот. Биринчи кара жагынан соттолот. Кырсыктайт, иши артка кетет, дооматка кылат. Карапайым касиеттүү эл жаман көрөт. Акыры жооп берет. Ошондуктан кызматын кылсын, жолун алсын. Кыргызды мактап бирөө чыкса, адамзаттын улуулугун бир жаңы идеологияны айтып чыкса, мен чыкырат элем, издейт элем. Ортого киши салат элем, тааныйсыңбы? Чыкырчы, алып келчи, сүйлөшөлү. Ойнугалы. Олуядыр, ою жөн эместир. Алар болсо качып жүрөт Абдуллаевтанчы. Качасың да, жалган болсоң качасың да. Окшобосо качасың да. Мына урматтуу улуу журтум, ушинтип 3 мамлекет бизге ушинтип туташат, дагы көрө жатарбыз. Кайсы мамлекет мындан кийин туташат, табышыш керек мына. Уланыш керек. Кыргыздан алып алган Каркыра жайлообузду берсин. Үсөнгү куушумду берсин. Өзбек элим жолумду ачсын. Мен шарттарды такыр башкача коем. Кыргыз тукумун коргойм да биринчи. Анан кыргыз тукумунун духу көтөрүлүп, санаасы тынчыса, анан алардын жери тынчыйт. Оңолсо, карызын кетсе, кыргыз эли жакшыраак жашасын деп пулун төксө, анан Кыргыздын назары түшөт, анан а жер тынчыйт. Эли тынчыйт, өсөт. А кыргызды коргулуп жерин касам десе, баякуш бир салдырактарды сатып алып бийлик жүргүзөм десе, экономикасы түшүп, эртең дооматка калып, өлчүсү өлүп, соттолот алардын дагы.
ааламдын каалоосу бул мамлекеттин болушунда эмес, дүйнө мамлекетинин. Же болбосо жерде адамдын санынын да кереги жок. Эң башкысы алардын элдин сыпаты, ыйманы гана керек. Мына урматтуу журтум, чындыкты бул телевиденияны региондорду жаап коюп сактай албайсың, бийлик. Тетирсинче элге жаман көрүнөсүң. Ааламга жаман көрүнөсүң чындыкты жапкан үчүн. Ошол посолду бийден, урудан, мамлекеттен келген посолду сыйлап, узатып, жооп кылгандай, Кудайдан келген посолду камай аласыңбы? Же ага каршы чыга аласыңбы? Же ошол көктүн талабын кабыл албай коесуңбу бийлик? Журналист, кыргыз, калыс, дүйнө. Кудай жаман болуп кетсин деп аткан жок. Тетирсинче улуулук өтүп алсын, пендечиликтен чыксын деп атат. Жыргаса экен, бейиш жашоого өтүп алса экен, жан дүйнөсүндө бейпилдик болсо экен деп атат. Өлбөй калса экен, эч жамандык каалаган жок. Эгоизм иштеди. Мына Атамбаевди эгоизм. Эгом эмнеге алып барды? Жеке кызыкчылык, өзүмчүлдүк, эл үчүн эмес, өзүмчүл. Мына аягын көрдүңөр. Анысы кандай бийликтегилер, эл бар үчүн силер ошол орунда отурасың, мейли депутатсыңбы, губернаторсыңбы, министрсиңби, кел, багытыңды ал. Бизден кеңеш алган балдар бар, жөнөкөй эле мындай. Ошолор түзүк орундарда жетип атат. Бата алып, кеңеш алып, айга жоолуга кетет элем деп, эки сөз болсо да бир кеңеш алып. Аткарып алынын келишинче. Өтө чоң бурулуш кылып ийген жер болбосо дагы. Ошондуктан урматтуу журтум, мынабу долбоор бул көктүн долбоору. Бул мен таап алган долбоор эмес. Дүйнө биригет, сен эмес. Сен эртең дооматта каласың. Мейли алдап өтөрсүң, адвокат жалдап бирдемени, а бирок аалам сени жазалап коет. Аалам колдосо, сени караласа дагы эртең чыгып кете бересиң. Анткени сен чындык адамсың. Өкмөт өз ишин иштей берсин, президент өз ишин иштей берсин, кара жагын, калп жагын, жалган жагын, лош жагын. А мен чынык ишимди кылып кете берем. Мен чынык адамдарды бириктирип кете берем. Мен кыргыз тукумун энергиям менен колдоп кете берем. Акырында көрөлү. Же кошулсун ошол өкмөт, бийлик, улуулукка, аткарсын, мына проектин алып барсын, кыргызды дүйнөгө чыгарсын. А энергиясы болбосо, могу бийлик азыр ушу жыл айланбайт. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Жээнбеков экс-президент болуп калбайт. Себеби ааламда срок деген жок, сезон деген бар. Жакшы калам десе, келиңиздер ушу улуулукка калыптансын. Мына урматтуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Чындык, ааламдык чындык бул баары бир жеңет. Бул жомок эмес, кыргыз дүйнөгө башчы болот. Кыргыздын дүйнө ааламдан так берилет. Арыстан алай кыргызды бир чөнтөгүнө салып алып эле багат экен депчи. Анысы кандай, бул жомок эмес. Арыстан алай биринчи кыргыз тукумун коргойт. Кыргыз тукумунун батасы менен кыргыз огонсо анан дүйнө болот, анткени кыргыз ойс. Кыргызга биринчи киришет, кыргызга биринчи назарын салат. Бизге бөлүнгөн убакыт байыды. 2-4 күнү түз эфирде кечки саат 8-де жолукканча жаныңыздар ак, өзүңүздөр таныңыздар сак. Анан жан дүйнөңүздөр ушул улуулукка бир байырласын, калыстар, адамдар келиңиздер ушу биригели кыргызды коргойлу, куткаралы. Кызматыңыздарда мен Арыстанбек Абдулдаев болдум.